Исхак Разаковдун 115 жылдык мааракеси Разаков шаарынын борборуна орнотулган стелланын ачылышы менен башталды. Анын бийиктиги 17 метр болуп, жалпы сметалык баасы 4 миллион сомду түзөт. Ага жергиликтүү ишкерлер демөөрчүлүк кылып, каржылык колдоо көрсөтүшкөн. Ал эми бул стеллада түндүк жана лейлектин символу болгон илек-илек куштары чагылдырылган. Убагында Ош Бишкек жолундагы Стеллашын Разаковго да курдуруп кеткен. Андан ары конуктор Исхак Разаковдун музейинде улуу инсандын өмүр жана эмгек жолу менен таанышты. Музейде анын колдонгон жеке буюмдары, архивдик документтери, үй бүлөсү жана замандаштары менен түшкөн сүрөттөрү, ар кандай сыйлыктары экспонат катары сакталган. Бул жерде биздин Исхак атабыздын сүрөтүн президентибиздин белгилүү коомдук ишмерлерибиздин сүрөттөрүн тартып келишкен. Алишер Нубай орто мектебинин мугалимдери, окуучулары Исхак Разаковдун балалык чагы жөнүндө азыр бул жерде сахналык көрүнүштөрдү тартуулашат. Ташболот Жапаров атындагы орто мектебибиз болсо, Исхак Разаковдун студенттик кези жөнүндө, анын окуудагы ийгиликтери жөнүндө сахналык көрүнүштөрүн жасап беришет. Бул болду бийликтен нуска сүйлөп, канча жылпар күлүктөрдү тартып. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик ишмердин айкелине гүл чамбар коюлуп, арбагына багышталып, Куран окулду. Жерибизге, мамлекетибизге Аллахым тынчтык, ынтымак, берекесин берсин. Аллаху акбар. Расмий бөлүктө министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Эрмек Иргебаев жана жергиликтүү жетекчилер сөз сүйлөп, улуу инсандын эл үчүн жасаган эмгегин баса белгилешти. Исхак Разаковдун эл үчүн кызмат кылуу бул эң чоң бакыт деген философия бүгүн да өз маанисин жоготкон жок. Исхак Разаков адилеттикке, тазалыкка жана билимге ишенген, мамлекет билимдүү эл менен гана өнүгөт деп айткан. Билим берүү системасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, өлкөнүн бардык булуң бурчуна мектептерди, жогорку окуу жайларды ачып, жаштарды билимге үндөгөн. Урматтуу Лейлек район тургундары, бүгүнкү чаранын мааниси өтө чоң. Анткени улууларды эскерүү эле эмес, өлкөнүн өнүгүшүнө жана келечек муундарды калыптандыруу Исхак Разаковдун өмүр жолу, эмгек тажрыйбасы эле эмес, ар бир айтылган накыл сөздөрү биз үчүн кандай гана зор мааниге ээ. Адилеттүүлүктөн тайма. Учурда майрандык иш-чаранын расмий бөлүгү аяктап, райондук маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан Исхак Разаковдун өмүр таржымалын чагылдырган сахналык көрүнүш көрүүчүлөргө тартууланды. Азыр болсо менин артымда атайын чыгармалар элдин маанайын көтөрүү иретинде тартууланып жатат. Бүгүн ошол биздин Исхак Разаков атабыздын 115 жылына арналган иш-чара областтык деңгээлде өтүп жатат. Бул бүгүнкү иш-чарабыз ушул биздин мамлекеттик ишмер Исхак Разаков атабыздын ушул кылган Кыргызстанга жана биздин кыргыз жерибизге кошкон салымын, түптөлүшүнө кошкон салымын жана кылган иштерин чагылдырып, жана ошол атабыздын элеси өчпөй, ушул биздин азыркы биздин жаштарга жана келечекте урпактарга дагы ошол кылган иштерин жеткирүү максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Биз мына өзүңүздөр көрүп билгендей эле улуу инсан атабыз Исхак Разаковдун 115 жылдыгын белгилөөгө бир айдан ашык убакыттан бери кызуу даярданып келебиз. Азыр эле мына өзүңүздөр күбө болгондой биз аткарып түштүк. Разаков атабыздын жаш чагынан, атасынан айрылган кезинен баштап бийликке жеткенде жана ошондой эле жана бийликтен түшүп, анан өз жери менен коштошуп, туулган жердин топурагын жыттап кеткен жерине чейин сактаныштырып коюп бердик. Муну менен биз ушул кыска убакыттын ичинде атабыздын өмүр таржымалын толук камтып кеткенге аракет кылдык. Салмалыктын көрүүчүлөрү уюштуруу иштерине токтолуп, маанайлары менен бөлүштү.
Бүгін өте жақсы маңай. Анткени биздин улуу атабыз Исхак атабыздын туылған күнінің 115 жылдығы ең жогорку деңгээлде элдин маанайынын негизинде жакшы майдандалды. Ошондуктан дагы бир жолу бардык элибизди өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан, жалпы эле Сумбула элинин атынан ушул 115 жылдык майрамыңыздар менен чын дилимден кызуу куттуктап, ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө да ден соолук каалаймын. Биз Разаков шаар мэриясынын астында уюштурган Мөл булак байбечелер тобу мана бүгүнкү концертке катышып отурабыз. Исхак атабыздын 115 жылдыгыга аябай жакшы даярдыктар болгон, концерт жакшы болуп атат, жакшы көрүнүштөр болуп өттү. Бул майрам жылдын кайталана беришине тилектешпиз. Майрамга карата шаарда оңдоо жана жаңылоо иштери да жүргүзүлгөн. Алсак шаардагы Наристе балдар бакчасы 43 жылда алгачкы ирет капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Биздин бала бакчанын оңдоп түзөө иштери жалпы суммасы 7 миллион 500 миң сом болду. Анын ичинен дем берүүчү гранттын эсебинен 1 миллион 700 миң сому дем берүүчү гранттын эсебинен болду. Ал эми Разаков шаарынын мэриясынан 5 миллион 827 миң Разаков шаарынын мэриясынан каржыланды. 1982 жылы 140 орундуу болуп, типтүү болуп ачылган. Ал эми бүгүнкү күндө 280 бала болуп бала тарбияланып жатат. Быйылкы жылга 2 жаңы тайпа ачтык. Ошондой эле шаар тургундарын көптөн бери түшөткөн муниципалдык мал жана унаа базарына баруучу жолдор дагы оңдолду. Муну менен жергиликтүүлөр үчүн негизинен жалпы эле район тургундарынын соода саттык ишине жана транспорт үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Түзүлгөн шартты жергиликтүү жетекчилер жеринде көрүп чыгышты. Бул долбоордун жалпы проекти 16 миллионду түзгөн. Жалпы чакырым бул 1 километр 600 метрди түзөт. Мунун кеңдиги боюнча маалымат берип кетсем, мунун кеңдиги 6 метр, калыңдыгы бизде 8 сантиметрден өйдө болуп атат. Азыр мына жакында башталып туруп, ушул айдын ичинде башталып туруп, тез аранын ичинде мына элге пайдаланууга ушул жолду ыңгайлуу шарт менен түзүп берип пайдаланууга берген жатабыз азыр. Мындан сырткары Исхак Разаковдун өмүрү таржымалы чагылдырылган документалдуу тасмалар шаардагы лед экрандарда бир жума бою чагылдырылып турмакчы. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, Бакыт Саетов, жаңылыктар.